Assalamu alaikum, rahmatullahi va barakatuhu. Sizler menen men Şeripbayev Abdulhamid. Tuğanlar, biz mına tanalуу күндө öz taqdırыбызды өзүбүз чечип, буга чейинки кылган иштерибизден жыйынтык чыгарып, татыктуу таза люстрация кыла турган президентти биз шайлап алышыбыз керек. Себеби biz буга чейин өзүбүз президент шайлап, өзүбүз кубалап таш менен. Bir жолу эмес, bir канча жолу. Bunun özü биздин туура эмес иштерди кылып атканыбыздын белгиси. Кыргызстан өзүнүн надан, нагылый, сабатсыз, тойбоз, арамтамак өзүнүн уул кыздарына талап тонолгон өлкө. Бизди буга чейин мына ушул күндөрү да чет мамлекеттер бизге акча берип, тынбай бизге жардам иретинде акча берип келет. Биздин чоңдор жардамын сураганын токтотпойт, же тынбай жегенин токтотпойт, таланып тонолуп келебиз. Эмгекке жарактуу 1 миллиондон ашык уул кыздарыбыз илимдүү, билимдүү чет мамлекетте көрүнгөн эшигин сагалап иш кылып жүрөт. Bunun өзү уят. Бирок бизде шунчалык чоң мүмкүнчүлүктөр бар. Алтын деген нерсе темирдин, кендин бардык түрүнөн бар. Үстүндө таптаза табияты кооз жерибиз бар, суубуз бар, өзүбүз эсептелүү аз эле сандагы элбиз. Өзүбүздүн уул кыздарыбыз талап тоноп бүттү. Начар жашайбыз. Жаныбыздагы мамлекеттерди айтпай эле коеюн. Кече эле айттым эле, Өзбекстан дүйнөгө самолет алып чыкты деп. Биз кичинекей бир топчу жасай албайбыз. Бизди талап тоноп жеген өзүбүздүн уул кыздарыбызга биз люстрация мыйзамын киргизип, буларды жазалашыбыз керек. Мына Ташиев жөн киши эмес, өзү айтып атат. Сапожкасы $1000, шубасы $5000, үйлөрү $1 деп. Ошолордун бардыгын мамлекетке өткөрүп, булардын жадак алса, жанагы аялдарынын билбейм эми, ойлонбой туруп айтам, 100.000 сомдук жөн эле мойнундарында сепичкалары бар. Адамдар 100 сом таба албай отурат азыр ушул күндөрү. Нанга жардам сурагандар да толуп атат азыр. Булардын кийген кийимине чейин, кулагындагы сепичка, сөйкөзүнө чейин мамлекетке өткөрүш керек булардын. Биз ошол гана жол менен өнүгөбүз, люстрация жолу менен. Керек болса, убагында Чыңгызхандын тукуму болот, Темирлан деген. Аксак Темир деп. Ошол люстрация кылган. Bir мамлекетти бастырып алганы кетип, ал дүйнөнүн далай жерин бастырып алган. Ошол мамлекетти бастыра албай туруп калат. Анан анын бастыра албаганын себеби өзүнүн вазирлери чыккынчылык кылат. Аны Темирлан байкабайт. Бул жанагы айтып коет го. Күчтүү лидердин артында күчтүү аял турат деп. Ошонун соңарындай Темирландын аялынан bir күнү кат барат. Ал катта мен үйдүн алдындагы эски дарактарды жакшы мөмө бербей калды эле, түп тамырынан бери алып таштап, жаңы көчөт эктим эле, жакшы мөмө бере баштады дейт. Көрдүңүздөрбү? Мына ушул люстрация. Могу эскилерди түп тамырынан бери жоготуп, буларды ошондой кылбасак болбойт. Анан бул кат Темирланга барат. Ортодо вазирлерине барат, жана чыккынчыларга. Алар окуп туруп, аял киши мындай эле бир көчөт жазып коюптур дейт. Аны Темирлан ал окугандан кийин мына дейт. Вазирлерин топтоп туруп, чакырып туруп, бардыгын башын алат. Башын алып, ордуна жаш вазирлерди шайлап тургандан кийин жанагы шаарга чабуулга кирип, аны жеңип,
Анан аял келгенде аялынын намына 1 шаар салдырып берген экен. Ошонун сыңарында эле биз күчтүү биринчи өзү таза болгон лидерди тандап алып, биз люстрация жасашыбыз керек. Биз тилемчиликти биз токтотушубуз керек. Биз уят боло берип, уялбай деле калдык. Бирөөлөрдөн анекдот катары уктум эле. Акаев президент болгондо өз алдыңарча жашасаңар 5 эле жыл кыйналасыңар деп айткан экен деп. 5 жылдан кийинчи десе көнүп кетет экенсиңер деп. Биз жаңы жаш үйлөнгөн семьялар бүгүн үйлөнүп, эртемеден Россияга билет алып кеткендерди мен мына шу күнү көрүп атам. Булардын балдары бүгүн үйлөнсө, эртеси күнү чет мамлекетте медовый месясын өткөрүп келет экен. Биздин карапайым элдин балдары бүгүн үйлөнөт, эртеси күнү бар орустун эшигин шыпырат. Медовый месяц деген ошол орустун эшигинде кара жумуш кылып өткөрүп атат. Биз өзүбүз кылганыбызды, биздин өзүбүздүн кылган ишибизге биз жыйынтык чыгарганды үйрөнүшүбүз керек. Мына бүгүнкү чимкирикте бардыгыбыз таш көтөрүп кече чуркамыш болдук. Чимкирикти ким шайлады эле? Өзүбүз шайлаганбыз. Өзүбүз ошолордун арам акчаларына алданганбыз. Билип туруп кече күнкү күзүндөгү шайлоодо көзүбүз менен көрдүк. Жанагы шүмшүк партияларды. Өзүбүз ошолорду ээрчидик. Бул кошоматчылык кылып беришедик. Ошолор бир жумушка барып калса, эртең мен жумушка барып каламмы деп. Бул кошоматчылык. Мына бүгүнкү Кыргыздын душманы, бүгүнкү душманы кошоматчылык. Кошоматчылык бүгүн арам тамактык. Кимде ким кызматка барам деп ниет кылып, кимге кошомат кылып атса, анын жегени да арам. Үйүндөгү бешигинде жаткан баласын эмип аткан сүтү да арам. Эртең бирдеме болуп ааламдан өтүп кетсе, анын жамынып жаткан кепини да арам. Кыргыз шундай бир таттуу табиятта, шундай бир сонун табияттын койнунда жашап жүрүп, бүгүн өз мекенинде жашабастан чет мамлекетте көрүнгөн жерде орустун эшигинде, Турцияда, Кореяларда, Полияларда иштеп күн кечирип атат. Биз өзүбүздүн чыккынчы надан, нагылый уул кыздарыбызга каршы туруштун жолу бул люстрация мыйзамы. Мен ушул мыйзамды көтөрүп чыккан Бактыбек Калмаматовду колдоого барыңыздарды чакырат элем. Биз акыл эзибизге келип, кылган ишибизге жыйынтык чыгара турган мезгилден давно эле өтүп кеткенбиз. Люстрация мыйзамын ишке ашырсак биз, бул Кытайдын карызы деген бул 2 миллиард доллар деген жөн эле мындай эле тез эле бүтөт турган, 3, 4, 5-өөнөн эле бүтүп кала турган нерсе. Мыйзамды гана колго алышыбыз керек. Мамлекет таланып, тононуп жок болуп кетейин деди.